Assalamu алейкум туғандар. Аллах Таала бардығыңызға берекесін берген болсын. Туғандар, біз Құлпынайды жаңы жерге олтырғызғанда эмне бергендигибиз тууралуу сиздермен бөлүшкөнбүз. Экинчи этабында бөлүшкөнбүз. Бүгүн үчүнчү этабында эмне берсек жакшы боло тургандыгы тууралуу бүгүн Демарон Агронун өкүлү болгон Нурсултан менен биргеликте сиздерге түшүндүрүп бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум туғандар. Биздин бүгүнкү этапта бериле турган витамин бул фосфор витамини. Фосфор витамини бул өсүмдүк качан 15-20 күн болгондон кийин тигилгенден кийин берилиш керек. Бул фосфор витамин өсүмдүктүн иммунитетин көтөрүп, ошол эле учурда өсүмдүккө жаңы тамырлардын өсүшүнө жана табактардын жонорушуна жакшы жардам берет. Ошол үчүн биз азыркы бериле турган витамин ушул Демагро компаниясынын 10-2-10 витамини. Бул жакта основной витамин фосфор жана макро микро элементтер бар. Азот, калий азыраак. Ошол менен катар эле фульвостар деген витаминди беребиз. Фульвостар витамини бул органический витамин. Бул ар кандай витаминдер менен кошулуп берилсе, ар кандай витаминдин өсүмдүккө сиңимдүүлүгүн жакшыртып берет. Ошол эле витаминдер менен кошо жалбырактан берилүүчү сульфат магний. Сульфат магний бул азыркы учурда температура аябай кескин төмөндөп кетти. Бул топуракта дагы температура 15тен түшүп кетти. Бул деген өсүмдүк фосфор элементин жакшы сиңдире албайт. Фосфор элементи суукта жакшы иштей албайт. Анын иштешин жакшыртыш үчүн эмне кылыш керек? Бул сульфат магнийди жалбырактан берсеңиздер, бул өсүмдүктөгү фотосинтездин жүрүшүн да жакшыртат. Ошол эле учурда өсүмдүккө фосфор менен азоттун сиңимдүүсүн дагы жакшы камсыздап берет. Ошол үчүн сиздерге сунушум ушул 3 витаминди кошуп бериңиздер. Азыр көптөгөн дыйкандардын суроолору ушул фосфор витамин берсек деле жакшы иштеп атат дегени. Бул ошол себеби, ошол температура төмөндөп кеткен үчүн фосфор жакшы иштей албай атат. Өсүмдүк жакшы сиңе албай атат. Бүгүн иншаллах үчөөнү беребиз. Тугандар, ушу жаңы дыйканчылыкка баш багып баштап аткан дыйкандарга кайрылат элем. Ар бир нерсени биз илим менен мамиле кылышыбыз керек. Ал кандай агрономдор менен тыгыз байланышта болуп, ар бир нерсени кылдаттык, илим менен, далил менен кыла турган болсок, биз сөзсүз түрдө ийгиликке жетебиз. Себеби Аллах Таала Куранда илимдүүлөрдү мактаган, илимдүүлөрдүн даражасын бийик койгон. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы хадистеринде айтып кеткен. Ошол нерсени да биз дүйнө маселесине да колдоно турган болсок, биз дин жаатында дагы, дүйнө жаатында дагы биз ийгиликке жетебиз. Аллах Таала баардыгыбыздын ишибизге берекесин берген болсун. Нурсултанга Аллах разы болсун. Аллах береке берсин. Ассаламу алейкум.